Assalamu alaikum, урматтуу замандаштарым, мекендештерим. Жакшыны айтып жайлы деп дайым айтып жүрөбүз. Биз азыр Алайкуу өрөөнүнүн көңүлдүк айылындабыз. Бул Кыргызстандын бир чети, Кытайга чегара жакта. Бирок бизди абдан кубандырган нерсе, бул жакта заманбап шаарларда жок китепкана бар экен. Мына карасаңыздар, көрк десең көркү, дизайн десең дизайны. Ушуну көрүп абдан кубанып атабыз. Бул китепкана белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер, мурдагы маданият министри, филармониянын директору да болуп иштеген, Руханият ассоциациясынын президенти, Акыл Токтосаров атындагы китепкана. Ошол кишинин бала бакыралары, Камалди мырза, Лира айым, ошолор биригип туруп курган китепкана экен. Ушундан өрнөк алсак, ар бир колунан иш келген, каражаты бар, күчтүүлүгү барлар ушундай китепканаларды көрүп. Бул жакта киргенде эле көңүл ачылат, көңүл көтөрүлөт. Карасаңыздар, ишарда болсо конференция залы десең конференция зал. Бул жак болсо бир экспонат сыяктуу, музей сыяктуу. Ошол Акын Токтосаровдун өмүр баянын чагылдырган кыскача сүрөттөрдөн турат экен. Назарбаев менен түшкөн, Каримов менен түшкөн. Бул жакта өмүр баяны. Анан кийин бул жакта болсо карасаңыздар, китепкананын өзү заманбап китептер, энциклопедиялар балдар үчүн, чоңдор үчүн, мугалимдер үчүн, адабий чыгармалар бар экен, профессионалдык тармактарда чыгармалар бар экен, музыка багытында болсун, искусство багытында болсун, тарых боюнча болсун. Айтор көңүл көтөрүлө турган бир жагдай. Ушуну көрсөткөбүз келди. Менимче колунан иш келген бардар жигиттерибиз, кыздарыбыз аябай эле көп. Жер-жерлерде ушундай китепканаларды ачалы. Ошону менен адамдардын акылы жаркысын, руху жаркысын, анан Кыргызстаныбыздын келечеги дагы жарык кене болот деп ишенем. Ассаламу алейкум.